Кудайдын чакырыгы 2 январь. Ыйык жазуу эскертет. Ошондуктан сергек болгула. Анткени Теңириңердин кайсы убакта келерин билбейсиңер. Башкача айтканда, Ыйса Машаяктын келиши мына эшик алдында болуп калды. Ыйса азыр келип калат. 1 сааттан кийин келип калышы мүмкүн. Жылдардан кийин эмес, мына ушу күндөрү. Бул бизди сергектикте болууга, руханий сергектикте болууга чакырат. Биз көпчүлүк учурда эң маанилүү нерсени ананкыга калтырып коебуз. Сыйынууну, Кудайдын сөзүн окууну, тобо кылууну, жакшылык кылууну. Ичибизден ойлойбуз, дагы убакыт бар, анан кылам, күтө турат. Бирок бул жакшы нерселер бизди Машаякты тосуп алууга даярдайт экенин унутпайлы. Ыйсанын келиши бул коркууга себеп эмес, бул даярданууга чакырык. Адатта үйүнө киши чакырып жаткан адам күтөт, даярданат, үйүн жыйнайт, таза кийинет, таранат, дасторкон жаят. Келип калса, ойготуп койгула деп жатып албайт. Ар бир шырп эткен үндү тыңшап күтөт. Руханий жашоодо да жүрөктөрүбүздү текшерели. Кудай менен тынчтыкта бололу. Абийир менен чынчыл жашайлы. Биз жарыкта жашаганга чакырылганбыз. Ыйса Машак келгенде биздин коо сөздөр эмес, биздин иштер, жүрөгүбүз, сүйүүбүз жана кызматыбыз маанилүү болот. Бир туугандар, Ыйсанын келерине аз калды деген сөздөрдөн коркпойлу. Тескерисинче, шыктаналы.